бизде өзүңүздөр көргөндөй эле Нурдин Асанакунов жөнүндө сүйлөшөбүз. Как так получилось, что биздин арабыздагы адам аферист болуп калган да, жана чын эле аферист болду же элдердин айтып аткандарынын баары калп эле жөн эле адамбы, ошону сүйлөшөбүз. Давайте биринчиси видеороликтер жөнүндө айта кетейин, кыскача бат-баттан. Видеоролик өзү эмне себептен чыкпай атат, каякта жүрөсүң Жолдубек деген суроого мындай кыскача жооп берейин. Мен өзүмдүн жеке жашоомдогу бир пландар жана иштер ишке ашып калганына байланыштуу, көптөн бери пландап жүргөн иштер ишке ашып калганына байланыштуу ошол иштер менен жүрөм. Ал эч кандай YouTube каналга да тиешеси жок, ал эч кандай башка менин проектилериме да тиешеси жок келечектеги. Бирок мен үчүн маанилүү нерсе ишке ашып калганына байланыштуу гана мен көп убакытка видео тарта албай калдым. Тем более анын үстүнө дагы өтө деле тартчу тема жок азыркы учурда. Чынын айтканда, ооба билебиз, там алтын коюн отурду, ооба билебиз, эл коюндун соту болду, возможно аны под домашний арест кое бербейди, я не знаю, но суть остается в том, что особо важный эчтеке жок. А Тифкоин болсо, ну, как всегда, это уже другой тема. Там вообще афера мурункудан да күчөп атат, мурункудан да алдап атат. Эми анын Тифкоин жөнүндө биз күндө, мындайча айтканда, ха жарып эметкен. Бул биздин менин Сит Инвест телеграм каналымда күндө аларды подкалывать этебиз, аларды шылдыңдап атабыз, болгон ошибкаларын ошол жактан айтып атабыз. Прикольно болуп атат ал жактан. Но эми полноценный видеоролик тартканга особый деле тема жок. Эми баштайлы. Нурдин жөнүндө эң биринчи мен сиздерден кечирим сурайт элем за то, что мен жанымда жүргөн аферистти байкабаптырмын, көрбөптүрмүн. Жанымда ким бар экенин байкабаптырмын. Эмнеге жанымда? Потому что бул адамдар болуп алып, биригип алып, мен, Ренат Байке, Нурдин, мына үчөөбүз баягы прямойго чыгып, ага чейин дагы, андан кийин дагы иш аракеттерди кылганбыз, который, конечно, результатын берген жок. Но в общем целом берди результатын. Эң биринчи көрбөптүрмүн, что адамдын ушундай деяниялары бар экендиги, адам что ушунчалык эме экендигинчи. Ну давайте, эмне болгон деяния болгонун анын баарын угабыз. Азыркы учурда бизде прямой мага жазган экөө болуп атат, эки адам болуп атат. Но ал адамдардын айтуусу боюнча, ал адамдардан эмне деп айтат азыр көрөсүздөр, азыр угасыздар, алардын ар биринин историясы бар, эмне себептен, почему. Анда эмесе кеттик. Биринчиси жигиттин атын айтпай эле коелу, не важно. Бул жигиттин атын сиздер билип кереги жок, бирок Асанакунов билет ким экенин. Ошондуктан бул жигиттин историясын угалы, андан кийин дальше кетебиз. Короче, майда болгондо булчу майдын канчалары чекте бар азыр, канча экеничи. Майда бул история чыгарат. 10 жылда бир келген проект. Мындай проект чыга элек, IPO проект депчи. Не проект экенин неме подробно айтпайт, бирок 10 жылда бир келген проект жетишип калса болот. Мен өзүмө 5 кишинен алам, 5 киши эле инвестиция кылса болот. Анын скриншот койгом, кийин таппай калдым, ошол историялар бар болчу да. Ошенткөндөн кийин мен жазгам да, ал историяларында $1000 салсаң $6000 чейин болуп кетиши мүмкүн депчи. 3 айда чыгат деген да. 3 айда чыгат. 5 кишинен алам дегенден кийин мен жазгам. Менде $1000 жок, $700 болобу десем, ооба деген. $700 которгом. 3 ай август болду. Августта жазды, историяга чыгарды жазган да жок группагачы. Да бир ай күтүш керек болуп калды, бир айдан кийин чыгат депчи. Августта мен Казакстанда болчумун. Августтан кийин да бир айды күттүк. Бир айдан кийин жазды кайра. Жаңы жылдан кийин чыга турган болду депчи. Историясына киргизди да. Жаңы жылдан кийин чыга турган болду деди. Анан кийин мен WhatsApp'тан жазгам, не болуп атат депчи. Мага чалып айтты, акчаңды кайтарып берейин же тура бересиңби дегенде. Мен ойлонуп туруп кийинчерээк жооп берейин дегем. Анан кийинчерээк 20 күндөн кийин жаздым го дейм, мага акча керек болуп калды, кайтарып бересизби десем, мен тияка полный салып салгам да деди. Бирок кайтарып берем деди. Анан ошо менен ана мына болуп сизге да жаздым эле ошондо. Ана мына болуп мен октябрдын 20-сына жазгам. Ошодон бери али эле албай жүрөм да. Баягы сизге жазган күнү, ошо күнү которду. Тиги 10.000 сомчу, 58.000 сом, 10.000 сом которду. Калган ошо мен ана берем, мына берем, понедельник котором. Меники биржада болуп атат, тияк баякты, ошо менен ушул убакка чейин которгон жок. Чалсаң албайт, акыркы күнү вообще эле чалсаң албай калды да.
заявление жазам деп айтты. Заявление жазам десем, эми ал өзүңүн решенияңда деп не алып койду. Анан ошондой болду. Азыр группадагылар бир экөөсү эле ызылдап чыгып атат, калгандары тынч эле. Калгандарына жазган эле жокмун, эмне кыласың депчи. Бир экөө эле бирөө айылда экен, ал да шаарга барсам эле жазам деп атат. Историясында мени көрө албай турган кылып койгон да. Эмнеге көрө албай турган кылып койдуңуз эле десем, эми сен көргөндөн эмне алмак элең деп койду. Анан башка аккаунт менен кирип карасам, история постоянно салат да. Той сойдо жүрүп эле ушул горячий источниктер чөп элечи. Эмнеге мени көрө албай турган кылып койдуң десем, ошо сен көргөндөн эмне алмак элең деп койду да. Эми өзүңүздөр көргөндөй эле уккандай эле, что ситуацияны угуп атасыздар. Давайте кийинки адамдын да историясын угалы. Анан эми дальнейший кандай болот, эмне болгон, эмне афера болгон, ошондо калат. Assalamu алейкум. Мен Нурдин менен былтыр эле таанышып калгам да. Былтыр таанышып калып, эми тиф боюнча жүрбөдү эле. Тиф тигине, тиф мындай деп. Анан ал тема тифтики бүттү. Анан бир жолу кайрылып калдым. Ушундай трейдерство менен бир аз иш кылып койсок болобу? Десек болот, бирок убакыт керек деген да. То есть үйрөнгөнгө убакыт керек деген. Хорошо дедим, анан кийин убакыт өттү. Былтыр жайында мен өзүм жаздым, дагы бир экинчи жолу жаздым. Нурдин, тифти көрдүң. 40 цент болуп калган кез болуш керек эле. 40 цент болуп калды. Мен тифтин акчаларын по чуть-чуть чыгарышым керек болуп атат. Варианттарың барбы деди. Десем эле дагы жолукпайлуу болуп калды. Лайф бардан жолуктук, түштө эле. Выходной болчу. Анан канча сом бар дейт. Менде 2000 бар дедим. 2000 бар, 2000ди мен аз братандан алам. Алдым дедим да. То есть менде чөнтөктө бар болчу уже. Анан 2000 бир аз аз болуп калат го деди. 2000ди бере албайм, 1,5 дедим. Мен 500дан мен өзүм понтторум бар. 1,5 доллар берем десем, хорошо, ал мени эле көтөрсө болот. Каждый день 40-50 доллардан кылып коебуз, без проблем деди. Эти от души сделаю, а потом ты акчаны бергенден кийин как мне потом сделаешь. Или можем договориться 70/30 дейт. 70/30 можем сделать, можем 60/40 можем сделать дейт. Хорошо дедим, главное, сом чыгат. Я каждый день 4000 сом, 5000 сом кылып коем, мне хватает этого дейт. Доллар менен 1,5 доллар бердим. Кетти. Ал мага по идее мага ачып бермек да алчы. Мен айткам, мага эле ачып бер. Мен өзүм да карап турайын. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, сен кимдерге эмне кылдың, кандай болду, кандай акциялар болуп атат. Десем, хорошо деген. Анан эртеси күнү парольдорду бермек, анан чалдым, эмне болдуң десем, я себе закинул деди. Потому что мне эки аккаунт менен играть этот неудобно и не успею деди, да, не успеваю деди. Хорошо. Эти каждый день буду отчет отправлять деди. Сколько минус, сколько плюс деди, да. Бир жума өттү, унчуккан жокмун, 10 күн өттү, унчуккан жокмун, 2 жума өткөндөн кийин жаздым. Ассаламу алейкум, эмне болдуң? Иштеп атсыңбы вообще, движение барбы? Да, я там похоронда жүрөм, тиякта жүрөм, айылда жүрөм, пока не начал деп койду. 2 жума өттү. Хорошо. Бир жумадан кайра жаздым. Иш эмне болуп атат десем, по чуть плюс деп койду. По чуть это сколько десем, там минимально эле деп. Я подумал, да, там 200-300 доллар плюс экен, хоть так деген сипчи. Ошондо убакыт жок, өзү да жок болуп кетти. Анан кийин кайра жазгандан мага кайра акча сурады менденчи. Мен 1,5 доллар менен что-то иш жакшы болбой атат. Может, добавишь сверху дейт магачы. Жок дедим, акча жок менде. Мен что-то сомнение болуп кетти меники да. Акчам жок дедим. Анан былтыр Ренаттар менен жолукканда Ренат айтып калды да, баягы Нурдин дегенди кармалып алда кирелишик турбайбы. Балдардын акчасын уктатып деп калды. Ошондо меники да баары болчу деп айткан жокмун. Унчукпай туруп калдым. Ох, значит,
уктатат турбайбы деп ошондон кийин тешип баштадым. Мен срок буга 2 айга деп бергем. Ровно 60 күнгө деп. Анткени мен братандан процентке 2 айга алгам да. Хорошо, чыгарабыз деди. Каждый день по 40, по 50 баксов дейт. Хорошо. Анан братан 2 ай өткөндөн кийин уже мени тешип баштады. Сомду бербейсиңби? Өзүм иштерим бар эле, берсең жакшы болот эле деп калды. Мен Нурдинге чалсам албайт, тигил болот да. Ошондо тешип аттым, анан Нурдин дедим. Анти братан менен да сүйлөштүргөм. Нурдин, акчаны жашынакай эле коюп кой. 2 ай өткөндөн кийин эмес. Мен буга июндун мен буга деген жайында июльда бергем да. То есть июнь конец бергем. Июль начало болуп калат да. Ты считай, июль, август, сентябрь, октябрь 4 ай өткөндөн кийин таранть эттим. Акчаны бер биле, мен акчаны беришим керек, на процентин кошуп беришим керек мен. Анан тияк мен акча чыкпай атат азыр деп баштады. Ошондо анан эркекче сүйлөштүк. Үчөөбүз аудио запись менен групповой звонок кылдык, айттым. Нурдин дедим, мен процентиме мен өзүмө ыраазымын дедим. Канча нерв кетти, канча эме кетти сагам. Мен братанга процентимен должен. Сен ошого процентимен коюп берип кой десем, мен сага канча алдым, ошончо эле берем деди алчы. Нурдин дедим, сен кызыксың го дейм. 4 ай жүрүп, 4 ай 5 айдан бери нерв болуп жүрүп. Это в октябре было, в конце. Нерв болуп жүрүп, анан сен өзүмдүкүнө берип койгонун кайсы? Ты же обещал каждый день по 40, по 50 баксов делать. Тем азыр ушундай болуп калды, короче. Я тоже не работал так деп элечи, кайра секирип баштады. Нурдин дедим, мен сага деген по 50 баксов каждый день сураган жокмун, процентин поставь, ты мне 1,5 должен. И сверху 1000 бакс кошуп берип кой за ущерб. Десем, не кошуп бере албайм, тияк бияк. Канча кошуп бересиң? 300 бакс кошуп берем дейт. 300 болбойт. Дотуп, в общем, итого 2000 бакс, 500 бакс, 1,5 миңге 500, 2000 бакс кошуп бермей болду. 2000. Ноябрдын 17-синде берем деген. 17-синде берген жок. Ошондо по система 10 миң, 20 миң, 15 миң салып отуп, остаток 64 миң сом остаток калды аныкы. На данный момент 850 баксов или 850 баксов остаток калды аныкычы. Тиги декабрдын последний сом 10 миң сом салган, декабрдын где-то 10-15-теринде салса керек. Азыр деген уже февраль болуп калды. Жок, трубкасын албайт. Сөгүп деле эркексиңби жолуга ал дедим, мен өзүм жалгыз келем. Сен балдар менен келесиңби, ким менен келесиң? Келин, мен өзүм жалгыз барам. Трубкасын албайт, жооп бербейт. Анан бир эшикке жазып калды. Комментинде мен жазып койгом да. Аферист тияк бияк жазып койгом, мен черный спискке тыгып салды. Бир эшикке жазып калдым, мен Англиядамын. Мени да уктаткан, менин остатогум где-то аныкыда $500-600 остаток калган окшойт на данный момент. Ошонто болот. Анан кайра коркутуп коет экен. Мындай сөгөзүң да. Мындай жиниң келет да, 64 миң сом деле жерде жатпай эле да. Сөгөзүң тигинтесиң, анан анан эмне сөгүнөсүңбү, анан тигил бул деп ушунча кайра нервке тиет экен да. Лучше защита это нападение деп коет го. Актанбайт. Кайра айтышып, кайра эметет да. Када өзүм аябай алдамчы ушундай адамдар просто эле билбейм, как мир носят дегендей да. Мына эртең деп уктатат экен да. Же бергиси келбей атат. Или не знаю. Эми өзүңүздөр көргөндөй эле ситуацияны түшүндүрүп берди окшойт. Жакшы эле түшүндүңүздөр окшойт деп элем. Эми давайте Нурдинге чалалы дагы ушул жөнүндө суроо берели. Дагы бир жолу айтып коеюн, менде азыркы учурда бир эле телефон. Фонго башка бир видео коюп коеюн, голосовойду өзүңүздөр угуңуздар. Биякта бир суроолор пайда болуп атты эле да. Анан эмне болуп атат деп анан өзүңөрдөн сурайын деп өзүңөрдөн сурагандам. Не IP эле? Эмне болду эле?
эмне болгон IPO эле ошол жөнүндө айтып бериңизчи мага. Бир японский страховой компанияны курчу. Анан эмне болду анын аягы? Былтыр майда эле башталыптыр, как я понял. Сбор башталганда майда. Ошондо общий 8 киши болуп атабы сизде же 9 кишиби? 8 8 9 киши. болду эми по-моему. 9 го. 8-9 киши. Общий канча акча болду эле? Эми бунун баары и телефон менен разговор. Же просто ошолор азыр жазып атышат да. Бизге акчабызды бербей атат. Ушинтип атат. Ишенип берип койдук элек. Телефон албай атат деп. Эмне болду эле? Эмне? Ал сбордон эмне болбой калдыбы же кандай? Это все не телефонный разговор, Жолдобек. Я еще раз говорю тебе. Жок, мен Это всё не- общий эле сурап атам да, эми общий эле. Хорошо, мындай айтып коюнчу, менин телефонум азыр прослушкада. Помимо этого у меня другие проблемы, я же говорю же. Мне сейчас смысла нет об этом говорить. Bunday нерселердин баары только при встрече, да? Адикчи, адик эмне болгон ал? Эмне проблема Кайсыл анын? адик? Адик деген бала. Адик деген баладан былтыр июльда акча алыпсыңар да? Ал отдельный тема экен. Кайсыл адик? Сука. Имал, там уже другая тема, да? Да, там другая тема экен. Там другая тема, это наша личная уже. Это лишних других ушей, это уже не касается, да? Бирок акчасын бере элек экенсиңер, Берегем мен уже. Я же говорю, там уже другая тема, деп. Жо адик айтып атат го эчтик акча бер. Не, эчтик эмес, там $800 калды дейт. Хорошо, мейли, айтса айта берсин, Жолдобек. Мне тут говорить не о чем. Я с ним уже отдельно сам поговорю. Я с ним башкача сүйлөшөм да. Связьта болуп атасыңарбы? Ал просто он жалуется, типа, связьта болбой атат, мени албай атат, чалсам да албай атат, жазсам да албай атат дейт. Связь эле. Нурдин байке, муну эмнеге айтып атам менчи? Потому что деген биз үчөөбүз билесиз да, мен, сиз, Ренат байке үчөөбүз чыгып алып тиги Нурланды кошмарить эткенбиз. Анан биз ошентип кошмарить этип атсак, бул жерден чыгып келип эле, үчөөбүздүн арабыздан чыгып келип эле силерде долгтор пайда болуп калып атпайбы мындайчы? Неприятный ситуацияларчы. Анан бул жагы кандай болуп калат? Анан сиз элден акча чогултуп алыпсыз. Анан өткөндө хеш фонд жөнүндө комментарий берип коюңуз, айтып коюңуз, ал эмне болгон эме десем, ал жөнүндө айтпай койдуңуз. Анан, ал жөнүндө мен мнением бөлөкчү, но все равно да. Анан сиз бияктан IPO деп 8 баладан акча чогултуп алыпсыз. Эң азы берген эле $1000 деп атат. Анан аларды болбой атат, солбой атат деп атыпсыз. Анан кандай болот дегеним? Так. Ладно, хотя бы баш четін чыгарып айтып койдум. Ну, здесь смотри, Жолдобек, мен буга чейин көп IPO проекттерге катышкам да. Анан и в этот момент я очень сильно вложился. То есть мурунку проекттерге $2000, $3000 салып, и они очень хорошо, жакшы результат берген да. И на этот раз я решил, максимально вложиться. Очень хорошие деньги. То есть все, что было, я туда вложил, да. То есть если все вот эти предыдущие 4-5 проектов, если они полетели, ну, значит, этот тоже полетит, если даже вау болбосо да, какой-то результат болот деген ой менен я вложился. Помимо этого, я людей не призывал
Я просто предложил. Вот я вот туда вкладываюсь, депчи. Анан заинтересованный адамдар чыгып баштады. И я вот тоже вот взял и в итоге что произошло? В итоге ни проекта, ни платформы, ни денег, ничего. Одни стрессы и азыркы учурда ошол болуп атат. То есть мне сейчас вот не повезло, да? Из-за того, что мне не повезло, мне сейчас ондай клималарды чаптап атат, типа так, сяк, депчи. Как будто мен алардын акчаларын алып алып там заставлять этип орда кетип калган. Ал акчалар негизи каякта? В этом случае, ну это по-любому не этот, кандай десем. Ну, ответственность по-любому, видишь, это ответственность, жоопкерчилик, вот это все давит на меня. Хорошо. Жок, акчалар каяка кетти эле? Элден жоголгон. А что? То, что проекты салынган болчу, я же говорю же. Я же говорю, это уже не телефонный разговор. А тиги эмечи? Лабуан деген платформа менен салган. Лабуан FSA деген. Негизи, насколько мен билгени, эме да, IPO катышыш үчүн юрлицо керек да, анан юрлицо жок кандай кеттиңер дегеним. Юрлицо кереги жок аяка. Эмнеге аяка же физлицону кое бербейт да IPO-го? Нет. Жолдубек, если у тебя есть опыт, в этом случае ты просто используешь там посредника. Брокера. Я понял, теперь понял, да. А брокерлер толтурат, да. А брокер эмне деп атат азыр? Брокердин платформасы жок болуп атат. Ошондо брокер өзү жоголуп кетип атабы? Мен оюм боюнча он просто подкармливал. Этип туруп анан. Менде ой болуп атат да, эмнеге элдин акчасын алып алдыңыз деп. Как тебе объяснить-то? Я хотел себе заработать. Понимаешь? Ну, башка имя заработали же теперь в итоге, получается. Но это уже время покажет. Азыр мисалы кантип кутуласыңар ошол акчалардан, мисалы, ошол кишилерден? Бересиңерби акчаларын? Конечно, да. Конечно, берем. Надо по-любому давать. Потому что они же доверили же. Понимаешь? Меня вот это больше всего сейчас мучает. То, что не оправдал доверие. Ну, начать он добавил. Подвел, да? Мисалы, жана бир бала жазган турбайбы? Эме депчи, типа, акчамды бер, тияк бияк десе, сиз кайра аны кайра күнөөлөп аткан турбайсызбы? Ким эле жазып атат? Кимди кандай күнөөлөп турмун? Нет, там надо выслушать этот аудиозапись-то, там есть, типа, сен күтүп турбайсың деп сиз айтыпсыз да, типа, сен күтүп турбайсың, сен ушинтип бересиң деп. Не знаю, там был один парень, короче, $1000 берген, $1000 берген, бирок $1000 разы болбой, он еще сверху требовал, еще $1000 требовал. Ну, в этот момент андайларга как тебе болот? Ну, хорошо деп эсиңде турабы, өзүң андай ситуацияда болуп турсаң. Не, как он мне рассказал, типа, примерно, да, $1000 бериптир, анан из них 10.000 сомун берген турбайсыңарбы? Я у него там 58.000 калганбы, канча? 10.000 сомун берипсиңер, а калганы калыптыр. И вот калганын сураса, силер ошону эметпей атпсыңар да? Как он мне сказал. А мен силерден сурап атпайм. 10.000 сом бериптирминби? 10.000 сом берипсиңер.
иши кылса ошол общий акчасынын 10.000 сомун берипсиңер да, анан дагы калыптыр ар жагында. Анысын бербейт сага. Ошол жана IPO'нун ичинде экен да ал бала. 9 дейсизби, 8 дейсизби, ошо 8 баланын ичинде экен. Так, 10.000 сом. Андан башка дагы бир бала Англияда экен азыр. Ал келе экен. Андан да акча алыпсыз. Вот андан канча акча алыпсыз айтайынбы? Скриншот алып тура эле деп. Азыр вопрос мындай болуп атат да, Нурден байке, булардын акчасын бересиз да сиз? Да, конечно. Канча убакытта бересиз, кантип бересиз? Я понял, ты меня под запись уже записываешь. Мындай кылчы, если хочешь записать, видеокамераларын көтөрүп алып кел. Здесь поговорим. Эми азыр разговорду аягына чыгарып коелу да. Эмне качып атасыз? Качпайлы? Я же говорю тебе, я же изначально попросил тебя и по телефону, депче. Ты бы мог бы просто прийти ко мне, встретиться со мной, а потом уже запись неме болбайды депчи. То есть, потому что мне скрывать нечего. Ну, скрывать нечего болсо эмнеге качып атасыңар азырчы, мисалы, прямо азыр? Эч ким качпайлы, мне этого эч ким качпайлы. Ну, анда никуда не уйдет. эми жооп бере бериңиз, эми эмне болмок эле Нурден байке? Мен сизди туурабы? Сизди күнөөлөп аткан жокмун. Сизге сен запись кылып атасың да? Запись болгон жок, мен мындай эле сүйлөшүп атам сиз менен. Полный, если запись выкладывать этим десең, анда я хочу, чтобы полная запись попала, а не обрезками. Не, мен сиз менен азыр сүйлөшүп атам дедим го. А так мен качпай элемин. Мне сейчас, понимаешь, у меня сейчас не такое состояние, где вот я спокойно вот так сижу, как будто ни в чем не бывало, Жок, азыр мисалы менде сизди күнөөлөгөн жокмун. Биринчи очередчи. Нурден байке окшойт. Азыр состояние не то болот. Вот так вот. Депчи, а сен качып атасың деп, ну зачем такие вопросы задавать, понимаешь? Не, ошондой болуп кетти го жаңы эле типа андай вопросторду бербей тияк бияк деп. Мен сиз менен сүйлөшүп атпаймынбы? Никогда не было. Мен вообще антип айткан жокмун, андай вопросторду бербей деген сөз болгон жок. Мен антип айткан жокмун, Жолдобек. Жок, просто азыр мындай болуп атат да, мен сизге түшүндүрүп берейинби? Мисалы, сиз, мен, Ринат байке үчөөбүз болуп алып, Нурландарды кошмар этип атканбыз да. Там жанагы крипто, ошо лох коиндардын аферасынын башындагыларды эметип атып, уже баарын кошмар этип атканбыз. И оставший артындагынын баары уже өзүңүз деле көрдүңүз, алтын коин түрмөгө турду, эл коин түрмөдө жатат, нур коин, то есть нефил коин уже жабылып кетти, неизвестно тиги аял каякта экен. Нур коин болсо эптеп элди алдап жүрөт, азыр алар еще жабылып элек, жете элек аларга колдору. Но эмтиф коин калды да. Анан биз ошону жабалы деп, мисалы үчөөлөп жүргөнбүз да негизичи. Анан жүрсөк эле тут под боком сиздин проблемаңыз чыгып атпайбы? Что элден 8 кишиден канча бир акча чогултуп алган, еще там Адиктен дагы канча бир акча алып алган. А мы еще не знаем, сколько вы еще собрали денег на эмегечи, да. Акчаны көбөйтүп берем деген смыслдачы. И азыр менде сизге вопрос болуп атат. Бул как так получается, что биз чоого жүрүп эле? Жолдобек, мои проблемы, да? Не, это ваша проблема, но все равно бизди кошо сиз тартып атпайсыз паркка? Сам обязан. Это моя ответственность. И эта ответственность никому не распространяется. Ладно бы, если бы изначально кто-то там помогал мне, изначально был бы со мной, там поддерживал, вникал бы в мою ситуацию, вот тогда этот человек имеет право что-либо сказать-то. А сейчас это моя ситуация, это моя проблема, это касается только меня и касаемых людей. Все. И мне нужно решить эту проблему, что бы ни произошло, что бы ни было в самый кратчайший срок. Вот это самый главный приоритет для меня, вот это вот, решить эту ситуацию, а не думать о том, что подумают, тиги подумают, депчи. Жо, мен подумать айткан жок, мен сизге мен айтып атам да.
Мен сізден азыр билгим келип атат да, что за ситуация происходит. Понимаю, Понимаете? выглядит там тигелерди вот так деп. Мен мисалы тут, например, против коинщиков, когда я говорил про алтын коинщиков, я говорил про элькоин, я очень часто об этом говорил. Но когда я говорил, я давал свою оценку, то есть мен личностьқа өтпөй, я говорил, это вот скам, акыры аягы жок. Вот так, это, то есть денежный потоктун немеси жок. Ну, нету денежного потока, то есть возвратность жок. Есть точка А, есть точка Б деп элечи. В итоге момундай болот деп. Акыры как эмне болду? Ошондой эле болду. И тут сейчас мне могут вот так предъявить, да? А вот эти тифкоинщиктер, мисалы, азыр может алар араң эле турат да, мо косягымды көрө албайчы, косягымды көрсө, алар все начнут вот это раздувать, а эмне, они же, видишь, люди такие вот, кандай көрсөтүп койсоң, ошондой кабыл ала беришет да. Вот это минус, нету финансовой грамотности. Жок, азыр мен В отличие от этих людей, я вообще не хочу, чтобы кто-либо сравнивал меня. Мен алып качып бирдеме пихать этип неметкен жокмун. В данной ситуации вместе с этими ошол 8 киши менен я сейчас в одной лодке болотам, да. И больше всего вместе взятый я потерял тут просто мен крайний болотам. Почему? Потому что я эту ответственность на себя взял. Жок, ошо я понял, но бул жерден Мне нужно мен вот решить эту проблему. По-любому надо решить. мисалы эме да, мага келип сиз жөнүндө айтып атат да, мисалы могу акча алып алды, анан минтип алды, бербей атат, жооп бербей атат депчи. А мен сизди угушум керек бе там, типа бул эмне болгон эме депчи, сиздин оюңузду, ситуацияны. Туурабы? Да, поэтому говорю же, там, при встрече еле жолу неме алсам, по телефону, не, вон, помимо этого, вон, эти давят на меня. Ты не знаешь, Жакшы просто не знаешь, да, что там, какие эти детейлерты Индияда отыруп, кому проплачивают, чтобы меня тут копанули, там, закрыли. А кимге проплачивает? Это уже, я же говорю, не телефонный разговор. Я же не глупый человек, чтобы все это вот так говорить. Булардын акчасын бересизби ошо? Берем, я уже который раз говорю. Конечно. Кантип берейин деп пландап атасың? Ну, это уже, наверное, мои проблемы. Сиздин проблема, ал разговор нет, но бизди кошо тартып атпайбы так ошо? Ким тартып атат? Силердин жаныңарда жүргөн бала мына ушинтип бизди алдап атат деп. Тартса тарта берсин. Мне я еще раз говорю, мне не важно, что кто что говорит. Жок, сизге не важно болгону менен бизге важный болуп атпайбы? Биз Ринат байке экөөбүзгө. Ким экөөңөргө? Ринат байке экөөбүзгө. Мынайда Жолбек, Рико брат, сен экөөңөр вы не вкладывали. Вам просто со стороны интересно, да? Наблюдатели, можно так сказать. Куда не вкладывали? Данная ситуация, это, я еще раз говорю, это моя проблема, я сам это все решу. Если кого-то как-то задевает, моя ошибка. Не, Я ошибся. сиз айтып атасыз го, вы не вкладывали депчи, наблюдайте деп. Куда мы не вкладывали? Жолбек, давай лучше завтра ертең жолуган сүйлөшөлүчү. Жок, эми жооп берип койсоңуз, братан, эмне качып атасыз? Мына азыр качып атасыз да, мен качкан жокмун дейсиз, азыр качып атасыз. Сиз өзүңүз жаңы эле айттыңыз да, анан ошол суроону кайра берсем, сиз ошону жооп бербей атасыз. Сиз айтып атпайсызбы, Ринат экөөң не вкладывали депчи? Куда мы не вкладывали? IPO'го же каяка? Жолбек, ты почему такие вопросы задаешь? Я что-то понять не могу. Вроде, я тебе объяснил, жакшы эле түшүндүрүп бердим, но... Не, я понял, но акыркы сиздин сурооңуз, айткан сөзүңүзгө эле суроо берип атам. Сиз айтып атпайсызбы? Вы не вкладывали депчи? Мы куда не вкладывали? Да
Да неважно, куда вы вкладывали, куда вы не вкладывали. Понимаешь? Нурдин байке сиз жаңылып атасыз да ушул жерденчи. Неважно эмес, потому что биз отличие от вас, Ринат байке экөөбүз, отличие от вас, Нурдин байке, мы элден акча чогултуп алган эмеспиз да. Это первую очередь. И эч кимге акча көбөйтүп берем деп айткан эмеспиз биз. Биз өзүбүздүн акчабызды өзүбүз көбөйтүп эле жүрөбүз да. При том, что сами зарабатываем, элдин акчасына тийбей эле. Я понимаю, что элдер там глупый, любой жерге сала берет, но элдин акчасын биз алган жокпуз да. Понимаете? Анан сиз кайра айтып атасыз да, типа вы просто так сидите, анан жөн эле бизди неметип атасың деген сыяктуучу. Мен силерди вы просто так сидите деп айткан жокмун. Жок, жаңы эле айтпадыңызбы, типа силер не вкладывайте, вам интересно наблюдать депчи, типа. Понимаешь? А? Да, бир жолу конкретно мындай сүйлөшөлчү, я что-то тут понять не могу, да, сен немеңде. Мен мисалы, да, бир жолу данная ситуация это моя проблема и этих людей. То есть что бы там ни происходило, я в любом случае должен решить эту проблему, правильно? Ну, Как ты все равно. думаешь? И так это сиздин проблемаңыз да. Но все равно это нам тоже касается болуп атат да, потому что силердин жаныңарда жүргөн бала, я. Ну, если это вас касается, что я должен сделать хорошо? Не, я хочу узнать конкретно, что случилось там. Эмне себептен элден акча чогултуп алдыңыз, канча акча чогултуп алдыңыз, качан кайра кайтарып бересиз элге? Ну, я тебе объяснил же, до этого мен проекттерге катышып жүргөм, IPO-лорго. Анан в этот момент я решил тоже вот вложиться. Помимо этого, желающие, я просто хотел сделать свое имя, чтобы на следующий день другие говорили там, вот человек помог мне, вообще. Вот, то есть, ну, имя себе хотел сделать, понимаешь? Анан дагы бир суроодо сиз айтып атпайсызбы, сиз чечейм депчи. Хорошо, сиз чечесиз, но эмне себептен балдарды черный списокко тыгып, чалса жооп бербей албай атасыз, ошого айтып коюңузчу. Мен эч кимди черный списокко тыккан эмесмин. Баары эле айтып атат, там Инстаграмдан стористерди скрывать этип коюптур, анан чалсак албай атат, жазсак жооп бербей атат. Адиктен алган акчаңыз ага болсо күнүнө $40 кылып берем дептисиз. $1,500 ал, анан күнүнө $40 көтөрүп берем деп айтыпсыз. Адике. Ошентип айтыпсыз беле? Да, хорошо, ошентип айткам. Анын акчасын качан берейин деп атасыз? Мен аныкын бергем уже. Я еще раз говорю. $800 калды деди окшойт мага. Он, короче, оказывается, спросил там, да, типа, $1,500, анан еще плюс $500 окончательный эмеси, типа, под процент төлөйсүң деп. Как я понял. Анан ошонун 800 калганбы, Не знаю, у него спроси. Мен силердин сөзүңөрдү угушум керек да, у него спросить. А мисалы ал деле калп айтып кое берсе эмне аныкын эле угуп берем мен, кандай? Эми билбейм, сен просто айтсам түшүнбөй атпайсың, я тебе говорю. Эми өзүңүздөр уктуңуздар. Эми ал разговор өзү башы 28 мүнөт өттү. 28 мүнөт болду. Анан мен ушул жерден бир нерсени айта кетейин дедим эле да, именно сиздерге бир нерсе айта кетейин дедим эле. Менин основной максатым сиздерге любой афераны же болбосо аферисттердин бетин ачып берүү. Жана же болбосо ошол ким кантип алдап аткандыгы жөнүндө сиздерге жеткирүү. Так жана туура маалыматты. Можно сказать, орусча дезонанс болуп кетет да, что типа там аферисттер көргөзүшү мүмкүн, может быть, ал видеозапистерди же болбосо биздин запись разговорлорду көргөзүшү мүмкүн, что якобы мол алар менен Жолдубек сүйлөшүп атканда өлө мягко сүйлөшкөн, сиз деп сүйлөшкөн, биз деп сүйлөшкөн, любой условиясына макул болгон. Но в конечном итоге Жолдубек, то есть Жолдубек туруп эле өзгөрүп кетти, непонятно кимге, кантип, и вдруг получается ошол сүйлөшүлгөн разговордун баарын интернетке жүктөп салды болуп калат да. Ну, алардын айтышы боюнча. Эми мен өзүмдүн позициямды айтып берейин. Неважно, да, эч айырмасы жок, ал өтө дагы маанилүү эмес. Мен аферисттер менен кантип сүйлөшөм. Мен аферисттерден кантип информацияны алып чыгам сыртка.
Ал важный эмес. Мен сиз дейинби, биз дейинби, любой условиясына макул боломбу, ооба мен сени экинчи сөкпөймүн, мен видеолордун баарын өчүрөм дейминби, не важно. Ал важный эмес. Важный, чтобы мен сиздерди алдабашканым. Важный, что мен эртеңки күнү сиздерден дагы акча алып, сиздерди дагы отургузуп кетпегениме. Важный, что мен сиздерди алдап башка аферисттерге салып бербегеним. Ошол важный да. А не то, что мен кантип аферисттер менен сүйлөштүм. Эми дальше Нурдиндин ситуациясы боюнча айталы. Эми Нурдин мен дагы ырас, дагы бир жолу кечирим сурайм за то, что мындай аферист адам жанымда пайда болуп калганына. Что мен көңүл бурбай калыптырмын, оказывается, бул ким экенин, каяктан, эмне иш менен алек болгон, бүгүнкү күнгө чейин эмне иш кылган. Эми бул жерден лишний комментарий деле кереги жок деп ойлойм. Баары итак түшүнүктүү. Кайсы максат менен алгандыгын айта берет да, любой максатты айта берет. Эми эле укмуш Кыргызстанды өнүктүрүп, чиритип салгым келет деп айтат. Бирок бир дагы аферист Кыргызстанды өнүктүрөйүн деп ойлобойт. Бир дагы аферист бирөөнүн акча таап берейин деп ойлойт. Аферисттин баарынын оюнда бирөө эле. Кантип акча тапсам, кантип өзүм байысам дейт. Нурдин айтат, мен качкан жокмун, мен минткен жокмун, мен акчасын берем деп. Мавроди деле учурунда айткан, мен качкан жокмун, мен акчасын берем деп айткан. Финиканын жетекчиси деле айтып атат, мен эч жакка качкан жокмун, мына мен Татарстанда түрмөдө отурам, мен чыксам эле элдин акчасын берем дейт. Сейф бизнестин башчысы, кийин кооператив ачкан жигит, Бакыт деген жигит тоже самый айткан, мен качкан жокмун, эч жакка качкан жокмун деп. Тоже силердин эле нурланыңар, кеңешпегиңер айтып атат, биз качкан жокпуз, биз биякта элебиз деп атат. Но на самом деле бирөөсү Индияда каким-то неподтвержденным данным Кеңешбек Татарстанда качып жүрөт. Эгер баары безупречный болгондо Кыргызстанда болушпайт беле. Баары сулуу болгондо ушул жерде жүрүшпөйт беле. Нурдин деле ошол. Нурдин айтып берет, мен качкан жокмун. Но зато Нурдин убакыт чоюп атат. Больше убакыт чоюп атат. Лишь бы убакыт чоюп кете берет, чтобы силерди унуткарганга, либо силерди тажасын дегенге. Нет сыккыла, нет канын ичкиле. Көрдүңөр, мен сурадым, жөн гана сурадым. Не себептен элден алдың? Зачем тебе элдин акчасы деп айттым. Ну, я хотел быть хорошим человеком. Ну, это уже не важно. Кем он хотел быть, но что он хотел заработать, там имя хотел заработать, что-то хотел заработать. Но главная суть в том, что здесь бул элди китайт этти. И если раз уж ошол компанияга акча жөнөткөн болсо, есть уж кандайдыр бир чек, кандайдыр бир доказательство, ошолор барбы? Мне кажется, ал нерселер жок. И, конечно, мен айтат элем, ошо жана разговордун эң акырында Нурдин типа эме деп айтты, типа вот мен типа жолугуп сүйлөшөлү деп. И менин оюмча, лично менин оюмча, эми жолукканда деле эчтеке өзгөрбөйт. Эч нерсе өзгөрбөйт. Главное, просто вопрос есть. Не себептен акча алдың? Ну, потому что ал элге жакшы көрүнгүсү келет. Неге жакшы көрүнгүсү келет? Зачем жакшы көрүнгүсү келет? Жөн эле элден акча албай эле жакшы көрүнө берсе болот беле? Болот болчу. Элди бекер үйрөтүп, аларга өзүнүн знанияларын менен бөлүшүп жакшы көрүнсө болот беле? Болот болчу. Неге обязательно элден акча алыш керек? Вот видите? Андан кийинкиси, раз уж акчасын алдың, эмнеге ошону элементарно не смог нормально хотя бы акча таап берип койгон? Ну, естественно, мындай не бывает, что жөндөн эле воздухтан акча келбейт. Аны айлантыкында да билиш керек. Ошо голосовойдун бирөөлөрүндө Нурдин айтып атат, мен peer-to-peer торговляны билбейм деп. Это означает, что вообще крипторынок жөнүндө Нурдинде билим аз. Потому что бизде жанагы смарт-контракт жөнүндө видеоролик бар го менин каналымда. Ошол видеоролик Нурдиндин прямойго кирип алып смарт-контракт жөнүндө тантырап сүйлөгөнүн көрүп алып, андан кийин Нурдиндин өзүнө жазып, Нурдин братан, сен смарт-контракт жөнүндө туура эмес нерсе айтып атасың. Давай мен видеоролик тартайын, сен ошону көр, но только сен не обижайся деген. Хорошо деген. Мен ал кезде Нурдинди жакшы адам го деп ойлочумун да. Ошол Нурдин жанагынтип кирип алып тантыраган үчүн жанагы видеоролик тартылган. И еще ага чейин дагы башка адамдар сураган үчүн да. Но основной эң биринчи причина, почему мен случайно туруп эле смарт-контракт жөнүндө тартып калгам, потому что Нурдин ошо прямойго кирип алып тантыраган болчу. Смарт-контракт деген эмне дегенди жооп бере албай. Ал ар бир токендин өзүнүн отдельный смарт-контракт болуш керек, чтобы башка токендер менен обмен болгонго. Эгерде ал смарт-контракт болбосо, ал токен эмес. А вот Tifcoin андай смарт-контракт жок деген болчу.
А на самом деле Тифкоин это анын бардыгы смарт контракттан жасалган токен. Баягы эми азыр тиги ошол сөздү Тифкоин колдонуп атпайбы, типа вот на основе смарт контракт. Эми на основе смарт контракт дегенде мен мындай айтсам болот да. Мен силердин астыңарга карап келип чай коюп атам да. Сары ысык чай коюп атам. Ысык чай койсом силер менден сурап атасыңар. Жолдубек, башка чайлардан сенин чайың эмне өзгөчөлүгү бар десем, мен айтып атам. Менин чайым на основе воды деп атам. Вот ошондой эле сөз да. Любой чай на основе воды да. Менин чайым на основе воды деп атам. Ошондой эле да, жана наш Тифкоин, наш криптовалюта на основе смарт контрактов деген ошол эле сөз. На основе воды деген эле сыяктуу да. То есть как бы андан эч нерсе деле өзгөрбөйт дегеним, аны преимущество кылганга да болбойт. Это есть функционал, основной функционал. Ошол бирөө болуп атабы? Экинчиси прямой эфирлерди көрсөңөр, баягы Ринат Бакенин прямой эфирин көрсөңөр, ошол жерден конкретно по факту технический жактан Нурланга предъявлять эте албай койгон. DeFi жөнүндө айткан, конечно, это банальная тема, но просто не смог предъявлять, потому что мен ошол кезде көрбөптүрмүн, а кийин баягы кайталап көргөн кезде мен түшүндүм да, что конкретно по факту мындай сөз суроо кое албай койгон. А кийин мен кирип алып, эмне себептен сен Тифкоин деп койдуң эле деп баягы суроонун артынан суроо бергенден кийин уже ал башка разговор болгон да. Мындайча айткандачы. И бул жерден эмнени айткым келип атат? Бул жерден крипто рынок жөнүндө, криптовалюта жөнүндө Нурдинде билим жок, билим аз. Эми мен эмне деп айтат элем элдерге? Туугандар, Асан Акунов такой же аферист, как и Нурландай, как и Кеңешбектей, Эрмек Элкоиндей, Алтын коиндун 2 аферистиндей, Нефил коиндун эжеси инисиндей, так эле ошондой болгон бул дагы аферист. Буларга бир да сом барды. Булардын основной максаты лишь бы акча табыш керек. Лишь бы силерди алдаш керек, силерден акча алыш керек и ошого жашаш керек.